Күндүн урунтуу окуялары жана көрүнүштөрү адаттагыдай эле өлкө деме маалымат программасында кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кырсык четтетилүүдө. Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы катуу жамгырдын кесепетин жоюу боюнча иштер жүрүүдө. Ар көзгө жетип кайра келатсам уже көчкү басып калыптыр да жол. Аярлуу катмарга аяр мамиле. Колдоого муктаж топтогуларга жөлөк пулдардын көбөйүшү көпчүлүктүн көңүлүн өттү. Например, ушул Нарын шаарында 1800 сомго көтөрүлдү. Дартка даба кымыз. Нарын облусунда бээ сүтү менен дарыланууну каалагандар арбын. Элдер айрыкча жана той убагында көп ичишти. Өткөн аптада жааган жамгыр тоолуу аймактарда карга айланып ашуулар жабылган. Ак Суу районунун сырт өрөөнүнө жарым метрдей ашык жааган кардан шагыл таш көчкү жүрүп, жолдор жабылган. Учурда жолдорду ачуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары иштеп, 40 километрге жакын жолдор тазаланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Эдилбек Кулмаматов сырт өрөөнүнө барып, малчылар менен жолугуп, учурдагы абалы менен таанышууда. Аталган министрлик жана жергиликтүү тургундар тарабынан малчыларга тоюттар жеткирилип, тийиштүү иштер жасалууда. 29 майда башталган жамгыр карга айланып, алыскы тоолуу аймактарда жолдор жабылып, малчыларга кедергисин тийгизип, мал жандыктар сууктан жана ачкалыктан өлгөн фактылар катталды. Ак Суу районунун сырт өрөөнүнө жарым метрден ашык жааган кардан шагыл таш көчкү жүрүп, жолдор жабылган. Учурда жолдорду ачуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана Кытай фирмасынын техникалары иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эдилбек Кулмаматов сырт өрөөнүнө барып, малчылар менен жолугуп, учурдагы абал менен таанышууда. Ар көзгө жетип кайра келатсам уже көчкү басып калыптыр да жолду. Анан эле койдо анан арып эле чөп чогултканга кириштик да. Өзүңүз 14-нде келдим дедиңизби? 14 майда. Биздики да кичине 16-15 күн болуп калды да. Адаптация алып кичине малыбыз жол болсо боолар жаш келбедиби? 1-2 күн болгондо 70-80ден кетип калды булардыкы. Кимдер келди дагы? Мен тияктан камалып калдым да. Анан барып эле жайыт комитетке түштүм. Жайыт комитетке айтып, аны түнкү саат 2-ге чейин сүйлөшүп отурду. Анан эрте жолчулар чыгат деди. Кайсы күнү? 29 күн. Анан 30 кара түнү караган күнү анан жолчулар чыгат деген күнү анан биз чөпчүктү алып чыктык да. Сырт өрөөнүнө чейин 60 километр жол болсо, бүгүнкү күндө 40 километр жол тазаланып, жол ачык. Ал эми чоң ашууда кар көп болгондуктан Эңилчек айылынан Кайыңды жайытына чейин 40 километр жол болсо, Эңилчек айылынан кийин 5 километрден кийин жол жабык. Анткени бул жерге шагыл таш көчкү жүргөн. Ысык Көл облусу боюнча Тоң, Түп, Жети Өгүз, Ак Суу райондорунда кар жаады, тоолордо, жайлоолордо. Биз кече Ак Суу району боюнча кыдырып келдик. Малчылар көрсө 15 майдан баштап чыгып кеткен экен. Бирок биз эскертип бергенбиз, именно ошо чоң ашууда Ак Суу районунда 85 километрге чейин кар көчкү күтүлөт деп эскертип бергенбиз. Гидромет аркылуу айткандай эле ошо кар көчкү түшкөн. Кече мына мен өзүм жеке Эңилчек айыл өкмөтүнө чейин, андан ары Кайыңды жолуна чейин 5 километрге чейин барып келдик. Эңилчек айылынан Кайыңды жайытына чейин, өрөөнүнө чейин 40 километрдей жол бар экен. Бирок Эңилчек айылынан кийин 5 километрден кийин жол жабык. Таш көчкөн, куйма деген жер бар экен, ал жерде шагал көчүп, 1,5-2 километрдей жол жабык. Ал жака кече бир погрузчик техникасын бердик, бүгүн ишин баштады. Андан келип, оттук постунан Сары Жаз жайлоосуна чейин бардык. Жалпы сырт өрөөнүнө жарым жолуна чейин жол ачылды кече кечинде. Сары Жаз жайлоосуна. Жалпы 60 километрдей болгон болсо, бүгүнкү күндө сырт өрөөнүнө азыркы саатка айта аламын 40 километрге чейин жол ачык буюрса. Кубанычбек Орозобаев 14 майда эле мал жандыктарын алып жайлоого чыгып кеткен. Ошондон бери 20 баш кой, 4 бодо малы өлгөн. 20 баш болуп калды. Кой, ооба, койдон 20 баш. Жылкыдан бир 30дай бар. Анан бул торпоктон 80дей бар эле. Ошо 4-өө кетти. Ошо 14 майдан беричи. Бул эме 20 болуп калды. Мына эми бүгүнкү күндө көчөгүндө ошо МЧСтер өттү эле бул жерден. Баарын кабарын алып барып, мына чөп чарынды алып келатат дейт. Бул да жакшы кабар да. Өзү зам министр МЧСтин өзүлөрү кабар алып жүргөнү бул
алыскы жайыттарга эмне деген жерге чейин келип атканда биз деле мына кубанып турабыз. Кудай буйрса эл журтка чоң эле жардам болот да, бир эки мал болсо да ошону менен оокат кылып аткандан кийин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сырт өрөөнүнө 5 машина тоyut жиберилген. Малчыларды тоyut менен камсыз кылуу үчүн жергиликтүү тургундар да унаалар менен чөптөрдү алып барышууда. Малчылар эрте чыгып кеткен. Экинчиден малдар ачкадан эмес, байкашыбызча ошол сууктан күндөн 40 болгондон, арык болгондон сууктан жанагындай сууктан көп өлгөн. Тоyut маселеси боюнча кече мына биз мурдан келген болсок, өзү менен кошо 5 оор техника алып келгенбиз. Кече дагы 5 оор техника коштук. Ал жак бул жагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 12 жалпы техника тартылды. Анын ичинде 10 оор техника, ошол эле самосвалдар, атайын техникалар инженердик. Алар иштеп атышат жер жерлерде. Кече жалпы 5 машина менен 1000 түк чөп ошол бул жагы эңилчек, бул жагы Сары Кызылга чейин жеткизилди биз тараптан. Жетөгүз районунун Акшайрак өрөөнүндө да кар калың жаап, жолдор жабылган. Карасай участкасынан постко чейин 50 километр жол жабык. Бүгүн Жетөгүз районунун Кыдырган турамын. Бүгүнкү маалымат боюнча ушу саатка Акшайрак айыл өкмөтүнө чейин 50 километрдей жол жабык. Карасай участкадан посттон Акшайрак айылына чейин 108 километр болгон болсо, 50 километрдей жол жабык. Ал жакта азыркы маалыматка караганда Кумтөрдүн 2 бульдозери, Дептен 2 погрузчик иштеп атат. Мен азыр аким менен сүйлөштүм, Жетөгүздүн акими менен. Техникалар азырынча ал жака кереги жок, оор техника. Чөп ташаганга биздин ал жакта бир КАМАЗыбыз даяр турат. Бирок акимдин айтуусу боюнча ал жака пока чөптүн апарыштын кереги жок. Акшайрак айыл өкмөтүнө гана керек. Акшайрак айыл өкмөтү боюнча жол ачылса гана биз бул жактагы жалпы 5 техниканы эртең Акшайрак айыл өкмөтүнө чөп жеткизүүгө, тамак жеткизүүгө даярдайбыз. Ак Суу районунун сырт өрөөнүндө 378 кой эчке, 142 бодо мал, 22 жылкы өлгөндүгү тууралуу маалыматтар айтылып келсе, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан учурда дагы тактоо иштери жүрүп жатканы маалым болду. Бүгүнкү күндө Ак Суу жана Жетөгүз райондорунда жолдорду тазалоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бардыгы 12 техника тартылып, тийиштүү иштер жасалууда. Мээрим Субакунова, Бактияр Мамбеталиев, Мадина Абакирова, Атайынсыз көл маалымат кызматы үчүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын 3-4 июнунда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлүүдө. Ал эми Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан телефонограмма жерлерге жөнөтүлгөн. Ошондой эле уюлдук операторлор аркылуу өлкө жарандарына СМС билдирүүлөр жана телеканалдарда жүгөртмө жарнама аркылуу маалымат жиберилген. Ат Башы районунда суткасына 1 тонна сүт өндүрүүчү ферма ишке кирди. Аталган жай Ат Башы сүт заводунун алдындагы филиал катары ишин баштады. Ой ферманын ачылышы айыл чарба тармагын жакшыртуу максатында Ат Башы районунда өткөн облустук семинарга туш келди. Облустагы бардык айыл өкмөт башчыларынын башын бириктирген бул көрсөтмөлүү семинарга кесиптешим Гүлзат Мокеновада күбө болуп кайтты.
2012 жылдан бери сүттү кайра иштетүү жаатында иш алып барып келген Ат башы сүт заводу жылына 55-60 тонна сүт азыктарын өндүрөт. Аталган жайда сырдын 5 түрү чыгарылып, 53 кызматкер жумушчу орну менен камсыз болгон. Продукция өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү максатында Калинин айылына долбоордун негизинде жаңы уй фермасы негизделди. Ага каржылык колдоону Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду көрсөттү. Ал эми USAID жана Агахан эл аралык уюмдары жабдууларды алууга грант бөлүп берген. Российский фондтон бул ферманы салганга 40 миллион каражат, сом менен 40 миллион сом каражат алдык. Анын 28 миллиону бул ферманын курулушуна кетти, 12 миллион Чехияда мал сатып алганга кетти. Ошондо эки багытта кетти. Турган турпаты көрүнүшү башкалардан айырмаланган бул уйлардын породасы Мон Бильярд деп аталат. Анын башкалардан айырмасы климаттын кайсы гана түрүнө болбосун чыдамдуу жана ошого жараша ири көлөмдө сүт берет. Ушул өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жаңы ачылган уй фермага алардын 64-ü алынып келди. Уйларга күнүнө 3 маал чөп салынат. Азыр түшкү чөбү салынат. Булардын тоюту жөнөкөй эмес. Кадимки эле чөпкө арпанын жана жүгөрүнүн кошулмасы аралаштырылат. Саан уйдун бирөө суткасына 20-25 литрге чукул сүт берет. Чех өлкөсүнөн келген бул жандыктар алгачкы төлүм берип, Ат башынын климаттык шартына оңой эле көнүп кетти дешет адистер. Анча-мынча адаптация болгучу көп барды, көнгүчө. Кичине ооруп, кайра оңолуп атат ошондо. Биздин чөп эми экологически таза болгондон кийин чөбүбүз күчтүү болгондуктан көтөрүп кетип атат. Ал эми жеке ишкер Темирбек Сыдыков Ак Жар айыл өкмөтүнө караштуу 5 гектар муниципалдык жер аянтынын 2 гектарына 1500 түп чычыркана отургузган. Андыктан анын күнүнүн басымдуу бөлүгү мына ушул талаада өтөт. Мээнет төгүп анын жемишин таткысы келген дыйкандын болжолунда бул жаш көчөттөр 3 жылдан соң гектарына 10 тоннага жакын түшүм берет. Негизи алтайский сорт бул биздин жапай сорттон айырмаланат да. Бул мөмөсү чоңураак, анан түшүмдүүлүгү биздикине караганда абдан жогору да. Кышырнактын ашы эң биздин шартка ыңгайлуу мөмө болуп эсептелет экен да. Бул суук жерге чыдамдуу болот экен. Анан туура эмес түшүнсө, туура эмес эме болсо, технический жагынан болуп калса, мен түшүнбөйм. Айыл чарбасындагы мына ушундай айрымдуу иштер тармакты жакшыртуу максатында уюштурулган облустук семинарда тааныштырылды. Анда жерлердеги айыл өкмөт башчылары үчүн мастер-класстар уюштурулуп, тажрыйба алмашууга жакшы аянтча түзүлдү. Келгендер район аймагындагы уй фермасынан сырткары балык чарбасынын иши менен таанышып, жаңы курулган Аю Мамалак балдар бакчасында болушту. Жалпысынан көрсөтмөлүү семинар катышуучулар үчүн пайдага турду. Айыл өкмөттөр, акимдер, жетекчилер бири-бири менен тыкыз таанышып, байланышта болуп, ушу эртең иш алып барып кеткенге да биринен бири чалышып, сурап турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ынтымакка, бири-бирибизге ишенимге алып келет. Бул уй 36 градуска чейинки суукка байымдуу экен да. Ошол себептен ошол породаны биз аябай жактырып калдык. Кудай буйрса, ошол Актала айыл өкмөтүнүн телефон номурун алдык. Тукумдарын Кудай буйрса ушул Актала районундагы жайгаштыралы, анча ошо Тоолокмолдо айылына дагы бир тажрыйба кылып, ушу жайылталы деген ойдобуз да. Облустун негизги багыты мал чарбасы болгондуктан асыл тукум фермаларды көбөйтүү, тоют базаларын уюштуруу, айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу менен чет өлкөлөргө экспорттоо боюнча иш алып баруу башкы талап. Бул жааттан алганда тажрыйба алмашуу максатында уюштурулган иш-чара өз максатына жетти. Эми айыл чарба тармагын комплекстүү өнүктүрүүгө карата өткөрүлгөн семинар башка райондордо да улантылат. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, өлкөдө эми Ат башы району. Борбор калаада Кытай эл республикасынын грантынын эсебинен Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи этабына жаңы конуштардагы жолдорду оңдоо иштери жүрүүдө. Анын алкагында Арча Бешик, Ак Өргө, Ак Ордо сыяктуу конуштарда 40тан ашык көчө жаңырды. Долбоордун алкагындагы аракеттер кесиптешим Автандил Бактыбековдун репортажында. Кыргызстан эгемендик алгандан бери Бишкек шаарынын четинде жайгашкан жаңы конуштарда жол маселеси чечилбеген көйгөй болуп келет. Бүгүнкү күндө Арча Бешик конушунун Эртайлак көчөсүнүн 2 чакырымга жакын жеринде жол куруу иштери жүрүүдө. Бул жолдун туурасы
9 метрде түзүп, капталдарына ирригациялык системалар жана тротуарлар төшөлөт. Ал эми жол курууга тоскоолдук жараткан жеңил конструкциядагы объекттер жана тосмолор алынууда. Эртайлак Арчыбешик көчөсүнөн Репина көчөсүнө чейин каралган 1-9 чакырым. Азыркы маалда Ширалиев көчөсүнөн Арчыбешик көчөдө иш жүрүп атат. Бул эми азыркы маалда жанакы лотоктор, тротуарлар, анан жердин астында жанакы перспективалык коммуникация го, орусча жанакы кабелди кийин касып ачуу, ошо иштер жүрүп атат да. Бул 1-сентябрда бул көчөнү ачышыбыз керек план боюнча. Учурда Шералиев көчөсүнөн Ахунбаев көчөсүнөн баштап Жайыл Баатыр көчөсүнө чейинки 1 чакырым аралыгында жол куруу иштери жүрүүдө. Айта кетүүчү жагдай, буга чейин бул жерде жол болбой, анын ордуна гараждар болгон. Долбоордун алкагында ал гараждар сүрдүрүлүп, эми Шералиев көчөсү аркылуу өйдө кеткенге жол ачылып турат. Шералиев көчөсүнүн биз жасап жаткан бөлүгүнүн узундугу 1 чакырым, туурасы 9 метрде түзөт. Жолдун эки тарабына 2,25 метрде түзгөн жөө адамдар өтүүчү тротуар төшөлүп, ирригация системасы орнотулат. Жумуштарды толук кандуу жүргүзүүгө жол четине чыгып кеткен үйлөр жана жылуулук борборунун түтүктөрү тоскоолдук жаратууда. Учурда мэриянын тиешелүү кызматтары бул багытта иш алып барып жатышат. Андыктан курулуш иштери өз мөөнөтүндө бүтөт деп ойлойм. Сукай Баатыр көчөсүнүн узундугу 750 метрде түзгөн тилкесинде дагы оңдоп түзөө иштери активдүү жүрүүдө. Туурасы 16 метр болгон эки тилкелүү жолдо учурда асфальт төшөө жана жол белгилерин орнотуу иштери аяктап калды. Айта кетсек, бул жерде жол гана реконструкцияланбастан Аламүдүн дарыясына көпүрө дагы курулууда. Көпүрөнүн курулушу бүгүнкү күндө 95%га жыйынтыкталып калды. Бул жерде мурун жол таптакыр болгон эмес. Бул жаңы курулуш, андан ошол эле курулуштун алкагында мост көпүрөнү куруу иштери буюрса бүтүп калды. Көпүрө жүк көтөрүмдүүлүгү 100 тонна бул Аламүдүн каналы аркылуу өтүүчү суунун үстүнө көпүрө курулуп атат. Мурун Сукай Баатыр көчөсү Каралаев көчөсүнө келип токтоп калса, азыр 7-апрель көчөсүнө чейин чыгарылат буюрса. Бишкек шаарындагы Кропоткин көчөсүндө дагы жол оңдоо иштери уланууда. Жолдун узундугу 1 чакырым, туурасы 9 метр. Бул көчөнүн Ахунбаевадан Скрябин көчөсүнө чейинки бөлүгүн реконструкциялоого өзүнө тиешелүү жер тилкесинен сыртка чыгып кеткен курулуштар тоскоолдук жаратууда. Учурда мэрия тарабынан жарандарга түшүндүрүү жүргүзүлүүдө. Бул көчөдө мындай көйгөй болуп атат. Мисалы, арыкка көңүл бурсаңыздар, бул жагы эски Союз убагында салынган жолдо арыктар болгон. Ошол арыктардын бири. Мына бул фундамент, забордун фундаменти именно ушул арыкка салынган. Демек, будан уже жанагы кандай маалымат алсак болот? Значит, бул уже муниципалдык территорияга кирип кетишкен. Бул бир. А бул жагын карасаңыздар, мына вообще эле арык забордун ичинде калып калган. И бир 5-6 метр чыгып кетишкен. Ушул жерди биз бошотууну талап кылып атабыз. Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун 2-чи фазасынын алкагында бүгүнкү күндө Борбор калаада 27 көчөдө оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Жакын арада дагы 3 көчөнү реконструкциялоо иштери башталат. Жолдун сапатына мэриянын техникалык көзөмөл кылган кызматкерлери көз салып жатат. Айта кетсек, жолдорду оңдоо долбоору 278 миллион юань турган Кытай грантынын эсебинен ишке ашууда. Автандил Бактыбеков, Жумо Исманалиев, СТВ. Президент Садыр Жапаров күн мурун коррупцияга шектелип кармалган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев боюнча комиссия түздү.
Ал маегинде 2020 жылы бизнести, мамлекеттик ишканаларды текшерүүгө мораторий киргизгендигин эске салды. Бул жылдын башынан баштап бардык министрликте мамлекеттик мекемелерди текшерүүгө уруксаат бергенбиз. Себеби иш кагаздарында финансылык иш жүргүзүүлөрүндө мыйзам бузуулар көбөйүп кетти деп маалымат келген. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен министр Алымкадыр Бейшеналиев боюнча жакында эле башкы прокуратура финансылык мыйзам бузуулар бар экенин айтып кайрылган. Эгер чындап эле мамлекетке келтирген зыяны болсо, мейли ким болбосун сурагыла деген. Реабилитациялык балдар борборунун ачылышынан кийин сурайлы деп күтүп жүрүшсө керек деди. Садыр Жапаров кечээ күнү министрди кармап кеткенин көрүп, бүгүн комиссия түзүп жибергендигин кошумчалады. Белгилей кетсек, буга чейин Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Башкы прокуратура министрге карата 7 кылмыш ишин козгоду. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинин дагы 3 кызмат адамы коррупцияга шектелип кармалды. Халыктын социалдык жактан колдоого муктаж тобу эч качан кароосуз калбастыгына мамлекет башчысынын жакындагы жарлыгы мыкты далил. Анда көрсөтүлгөндөргө ылайык бүгүндөн тарта 16 жашка чейинки балдары бар аярлуу делинген үй бүлөлөргө төлөнүүчү жөлөк пулдар 50%га көбөйтүлдү. Ушундай эле камкордуктар 1-2, 3 топтогу майыптарга да көрүлдү. Ал эми климаттык шарты кыйла, катаал нарынды мекендешкендерге ошондой эле бийик тоолуу коэффициенти да кошумчаланган. Теманы кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Нарын шаарынын 39 жаштагы тургуну Асел Асылбекованын эртеден кечке үй оокатынан жана бала багуу түшүнүн дегеле колу бошобойт. 9 чүрпөсүн эч нерседен кем кылбай, келегелерин тегиз кылгандан тышкары ички тышкы жумуштардын ийне жибине чейин үлгүрүүсү керек. Антип каражанын карчурбаса, жөлөк пул катары айына алган 7200 сому аз мас керектөөнү жапканга араң жетет. Андан калса, бүгүнкү күндө азык-түлүккө баалар асман чапчып, каалаганыңдын баары эле колуңа тие бербейт. Андыктан социалдык төлөмдөрдүн көбөйүшү ага көктөн издеген оокатынын жерден табылгандай эле кеп. Үнөмдөп жашаганга аракет кылдым. Азыр күнгө деле чейин үнөмдөп келем мына. Мындай 10.800 мен үчүн аябай эле чоң акча. Балдарымдын кечиктегине, мугалим менен доктурдун айлыгы көбөйсө эле, алардын айлыгы көбөйүптүр деп өсүң сүйүнөсүң деп, өздөрүнүн Кудай куткусун, өздөрүнүн эмгеги. Эми пасовия көбөйөт десет, азыр келиндер мурун ушакташчу эле, азыр ушакты деле унутуп пасовиянын көбөйгөнүн эле сүйлөшүп калышты. Ал эми 45 жаштагы Сагынбүү Игенбердиева бала кезинен эле муун оорусунан жапа чегип келет. Ушул эле аз келгенсип 2 уулу да ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Ушундан уламбы буга чейинки социалдык колдоо катары каралган каражаты дары-дармектерден ашпайт. Өздөрү байлашкан Нарын шаарында убактылуу болсо да, дайыма жумуш табыла бербегендиктен өмүрлүк жолдошун тапканы деле нан чайдан ашпайт. Эгер статистикалык маалыматтарга таянсак, облус борбору жана Нарын районунда мындай өп чап турмушта 1878 адам жашайт. Жана аларга мамлекет тарабынан жөлөк пулдар чегерилген. 5.000 сом, аны 11.000 калды. Сөз майбыз. Сөз одеста. Атыз. Ардам ешмунун жетчүмес. Халктын мына ушундай аярлуу катмана жасалган аяр мамиленин аркасында жөлөк пулдардын айрым категориялары 50%га көтөрүлдү. Ага өлкө казынасынан ай сайын 1 миллиард сомдон каралып турмакчы. Жалпы оорудан биринчи топтогу майыптыгы бар адамдарга ар айлык социалдык жөлөк пул 2500 сомдон 5500 сомго чейин. Жалпы оорудан экинчи топтогу майыптыгы бар адамдарга ар айлык социалдык жөлөк пул 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Жалпы оорудан 3-чү топтогу майыптыгы бар адамдарга ар айлык социалдык жөлөк пул 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Ата-энесинин биринен айрылган балдарга ар айлык социалдык жөлөк пул 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Баатыр энелерге ар айлык социалдык жөлөк пул 2500 сомдон 3000 сомго чейин. Улгайган жарандарга ар айлык социалдык жөлөк пул 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Ушуларга кошумча Нарын облусунун тоолуу аймак экендиги эске алынып, райондук коэффициентта төлөнөрүн белгилейле. Бийик тоолуу шартты райондук коэффициент кошкондо, например, ушул Нарын шаарында 1800 сомго көтөрүлдү. Ар бир бала үчүн, мурун ар бир бала үчүн 1215 сомдон алынчу.
Ал эми ушул эле биздин Нарын районунун аймагындагы эң алыскыны мисалы Кара Кожо районунда бул бир балага жөлөк пулдун өлчөмү үй бүлө көмөк жөлөктүн өлчөмү 2040 сомго көтөрүлдү. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан баштап эмгек акыларынын көбөйүүнү күтүлүп жаткандыгын көңүлгө түшсөк, республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсү өз жолунда экендигине ынанууга толук негиз бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Жеңишбек Абдулдаев, Нурбек Рахманов, Нарын. Нарын шаарындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери үчүн эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат деген аталышта жолугушуу кечеси уюштурулду. Жалпысынан 30 эне чакырылып, аларга мотивация жана энергия берүүчү видеороликтер көргөзүлдү. Иш-чаранын башкы максаты калктын аялуу катмарындагы балдардын ата-энелерине кол кабыш кылып, материалдык гана эмес, моралдык жактан көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ал эми уюштуруу демилгеси ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген эгиз кыздардын апасы Гүлзар Өскөнбаевага таандык. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апаларын коомго аралаштыруу, аларды шыктандыруу жана жашоого болгон үмүттөрүн арттырууну көптөн бери мерчемдеп келгенин айтат. Максатыбыз эми биздин ушундай үйдө жаткан энелердин стресстен чыгаруу, мотивация берүү, өнүгүп өсүү, окуусун деп китеп окууга тартуу биздин максаттарыбыз. Өнүгүп өсөлүү деген максаттарыбыз да. Болбосо биздин балдарыбызды көрүп өзүбүз канча мүңгүрөп, канча деген ойлорго батабыз, ошол эркинден чыгуу. Азыркы учурда жаратылышты коргоо абдан курч маселе. Суулардын азайышы, өсүмдүктөрдүн жардыланышы, климаттык өзгөрүүлөр сыяктуу көрүнүштөр жана техниканын көбөйүшү абаны булгоодо. Экология багытында суроолор, көйгөйлөр көп, бирок жаратылышты коргоо боюнча дайыма иштер жүргүзүлүп турушу зарыл. Быйыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылына карата аймактарда түрдүү саамалык иш-чаралар өткөрүү колго алынган. Кызылкыя шаарында студенттер тарабынан жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырык жасалган акция өттү. Эр-жигит жаратылышты коргоого арналган бүгүнкү иш-чарага кызыгуу менен катышып жатат. Ал тең туш достору менен бүтүндө кыргызстандыктарга кат жолдошту. Катында жарандарды таштанды таштабоого, тазалыкты сактоо менен жаратылыш кырсыктарын алдын алууга салым кошууга үндөдү. Акцияга 300 студент катышып, көпчүлүгү жол боюндагы таштандыларды терип, баштыктарга топтошсо, айрымдары дарактарды актап сырдашты. Ал эми дагы 10 бала Жосубалиев көчөсүндө бак дарактарга куштар үчүн уя жасашты. Натыйжада 15 даана уя жол боюнда өскөн дарактарга орнотулду. Жаштар муну менен экологиялык маданиятты өнүктүрүүнү каалашат. Уяларды 15-ти жасадык. Бүткүл колледжибиздин балдары менен эмгек көтөрүп, бүгүнкү айлана жүрөөнү жана чымчыктарга уя жасап, ушундай үйлөр жасадык. Бүт Кыргызстанда досторубузду ушу тазалыкка чакырабыз. Коом таза болсо, мен таза болсом, сен да таза болсоң, коом да таза болот дегендей биз иш-чараны өткөрүп бар тазалыкты сакташ үчүн. Кызылкыя индустриалдык педагогикалык колледжинин студенттери экологиялык көйгөйлөргө арналган саамалыктарды эми жыл ичинде өткөрүүнү пландады. Буга быйылкы жылда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланышы да себеп болду. Саамалыктардын жыйынтыгында жаштар тазалыкка, маданияттуулукту өнүктүрүүдө өздөрү үчүн аз да болсо билим ала алышат. Акыркы жылдардагы болуп жаткан республикадагы жана деги эле дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясий кырдаалдардын алкагында студенттердин деле жүрөгүн өйөгөн көп маселелер көп. Ошол маселелердин кичинекей бурчеги болсо дагы бул өзүнүн мааниси чоң. Себеби биз менен кошо жашап жаткан, биздин жаныбызда дем алып жаткан жан жаныбарларды, канаттууларды коргоо менен бирге ар бир баланын жүрөгүндө мээрим, жанаша жашаган ар бир жаныбарга коргоо, аларга кичине забота керек деген түшүнүктү жаратат.
Кыргызстандыктарга арналган катта азыркы күндөгү табигый кырсыктардын келип чыгышына жаратылыш ресурстарынын түгөнүп баратканы, флора жана фаунанын азайышы, мунун арты олуттуу кесепеттерди пайда кылып, натыйжада адамзаттын тирүү организмдин өмүрүнүн кыйылуусуна алып келери жазылып, ар бир жаран экологияга кайдыгер болбоого коңгуроо кагылган. Ошондуктан экологиялык тарбияны, маданиятты үй бүлөдөн баштап калыптандырып, адам экологиясынын көйгөйлөрүн алдын алуу үчүн зарыл болуп жаткансый. Студенттер акциянын жүрүшүндө каттарды ар бир жолоочуга беришти. Акциянын катышуучуларынын бул аракетин шаардыктар колдоого алышты. Именно жаштар тазалыкты сакташ керек да. Жаштар кийинки муунга дагы жогорку муунга дагы кийинки муунга дагы үлгү болушат да. Жергиликтүү башкаруу органдары аракет эле кылышат, бирок эң негизги себеп бул жерде элде деп ойлойм да. Эл негиз тазалыкты сакташ керек да. Элементарно паркка барганда өзүнүн аркасынан жыйнашпайт. Окуу жайдын эколог мугалиме Чолпон Мадиярова улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы глобалдуу маселелерди камтып, жаштарга экология сабагын окутууда илимий изилдөө иштерин жүргүзүү. Мугалимдин илимий жаңы изилдөөлөрү мамлекеттик деңгээлде колдоого алынып, жакында кыргыз патенттин көбөлүгүнө ээ болду. Жакынкы күндөрдө мугалимдин жаратылыштагы орчундуу көйгөйлөргө арналган 5 макаласы басылып чыгат. Анын илимий иштеринин өзгөчөлүгү Айтматовдун адамзаттын эң чоң проблемасына басым жасагандыгында. Эң биздин азыркы негизги максатыбыз азыркы күндөгү ошол адам экологиясынын маселесин үй бүлөдөн берүүнү ушуну колго алып элге мүмкүн болушунча жеткирүүгө, ошон үчүн ата-энелер менен иш-чараларды өткөрүп, себеби дегенде адам экологиясынын маселесинде үй бүлөдөгү мамилелер, үй бүлөнүн бири-бирине болгон мамилеси, коомчулуктагы мамиле, адамдын руханий жан дүйнөсүнүн абалы, ушул маселелерди биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окутуу менен ата-энелерге жана студенттерге окутуп, алардын ичиндеги ошол экологиялык көйгөйлөрдү изилдеп чыгып, анан ошону дагы студенттер жайылтууга аракет кылып жатабыз да. Акциянын катышуучулары келечекте жаратылыш жетиштүү шартта корголбосо, чоң көйгөйгө дуушар болушубуз ыктымал дешет. Анткени коомчулук материалдык баалуулукка басым жасап, экологиялык маданият деген түшүнүктөн алыстап калгандыгынан улам таштандылар толуп, аба булганып, айтор экологиялык көйгөйлөр келип чыккандыгын кошумчалашат. Жаратылышты коргоо акциясында жазылган каттар көккө учурулуп, өлкөнүн булуң бурчунда жашаган мекендештерге жетерине үмүт артышты. Акыркы жылдары 1000 ооруга даба болгон бээнин сүтүн ичип дарыланып, ошол эле учурда тоо койнунда эс алган жарандар көбөйдү. Ошого жараша кымызды мыктылап жасагандарга суроо талап чоң. Ат башы районундагы Гүлдөйбер жайытында 4 жылдан бери бээ саап, кымызын сатып, киреше таап келе жаткан Таалай Андакулов жана Мадина Койчиеванын азыр үйүндө коноктор көп. Кабарчыбыз Гүлера Туратбекова кымыздын жазалышы, анын дарлык касиеттери туурасында билип келди. Биз 2 күндө бирден бул челекке жазап, анан ыштап турабыз. Бул ыштаганы тобурчакка ыштайбыз. Саанчы Мадина Койчиеванын алгачкы иштеринин бири мына ушинтип башталат. Кымыз куя турган челектерин 2 күндө бирден ыштап турат. Анткени кымыздын даамы жана анын даарылык касиети мына ушул челектин туура ышталышынан көз каранды. Бул бир жарым саат 40 мүнөтчө ышталат. Анан ышталгандан кийин кымыз өзүнүн даамына келет, челекке куюлгандан кийин. Ошо анан кымыздын аябай көп дарычылык касиети бар экен. Элдер айрыкча жана ковид убагында көп ичишти. Биздин өзүбүздүн балдарыбыз деле эч кандай грипп, ар кандай оорулар менен ооруган жокпуз. Кудай сактасын. Андай кылбай эле коңуз аны. Аңгыча биринчи бээ саанын дагы убактысы келип калат. Башкалардан айырмаланып, бул үй бүлө кулундарды желеге байлашпайт. 2 жылдан бери атайын короодо кармап, аларга жем, майдаланган чөп жана суусун убагында берип турат. Кулундар үчүн жасалган мындай камкордук алардын тез ирденишине көмөк. Кулундар ичинде ээн басып турушат. Ээн басып, анан бир немеси жакшы жем беребиз. Майда жемден турап жем беребиз. Жем жеп, чөптү майдасынан алып келип беребиз, гүлүнөн алып келип беребиз. 5 партия аралашкан. Кечке дары берип басып, ушунун ичинде жүрүшөт кулундар. Эми бул жерге челекке сүттү атайын сүзүп.
Андан соң кымыздын жасалуу этабы башталат. Саап келинген сүт челекке таза сүзүлүп коюлат дагы бишкек менен бышылат. Канчалык көп бышылган кымыз ошончолук таттуу болот. Мадина Койчиева бесаганды жана кымызды мыктылап жасаганды кайненесинен үйрөнгөн. Бат канчалык көп чалып турсаңар, ошончолук даамына келип, аябай таттуу болуп турат да. Ошо. Нары бери өтүп, кыздарым менен 60, 100, 200, 500 чейин ушундай чалабыз. Атбашы райондагы Гүлдөйбер жайытында жайлаган бул үй бүлөнүн кымызынын таттуулугунанбы ага келген меймандар көп. Көпчүлүгү даарылы катары бир жумалай ичип кетишет. Бээнин сүтү жана кымыз менен даарылоо май айынын ортосунан башталып, июлдун орто ченинде асманда үркөр чыкканга чейин улантылат. Кымыз адамдын нерв системасынын жакшыртууга, кургагучу илдеттин алдын алуу жана дарылоого, ашказан ичегилер ооруларына жана организмди микробтордон тазалоого даба. Кымыз жаз күнү айрыкча ушул маалда үркөр чыгар электе ушул лечение алып алалы деп татынакай дарылык үчүн келип сүтүн самалын ичип атабыз. Азыр бүгүнкү күндө канды көтөрүп турат. Айрыкча жана кичинекей балдардагы аябай слабый болгондорго да ошо кымыздын жана самалын берсе аябай жакшы, бөйрөккө жакшы, мочегонный болуп аябай айрыкча бөйрөктү жакшы иштетет да. Ошого карап мен мисалы бөйрөккө карап ичем, аябай жакшы, жылда ичем. Үй бүлө 4 жылдан бери жылкы багып, андан киреше табуунун жолун өздөштүрүшкөн. Мындан сырткары бодо малдары жана үй канаттууларды багышат. Май айынан башынан июнь айынын ортосуна чейин күнүнө 4000 сомдон ашык киреше кирип турат. Буга жараша жылына келген меймандар үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнүн аракетинде. Гүлера Туратбекова, Адлет Алмазбеков, Атбашы району, Өлкө Деми. Ушуну менен Өлкө Деминин кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин программаларды сиздер Facebooktагы жана YouTube'тагы баракчаларыбыздан таба аласыздар. Кечиңиздер, эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.